Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, Мисиркейжи каналынын катталуучулары. 4-июнь 2022 жыл Жалал Абад обласы Алабука району Сапалак айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган дагы бир ушундай улактын аты бар экен. Ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз өзү маалымат берип айтсын, кандай ат болду, толук угуп көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эми атыңыздан айтыңыз, бул ат азыркы убакта жашы канчада? Аттын жашы 5 аз ай болду. 8 жашар, 8 жаш болот. Ошо Аламан улактын аты. Породасы кара байыр. Алайдан келген. Түү Алайдан келген, Бул жака келгенине канча болуп калды? Эми улактарда кандай болуп жатат? Улагынан айтып көрүңүзчү. Улагына жок. Улакка жарабаса кайра кайтарып алыш шарттары да бар. Эгер улакка жарабай калган болсо, кайтарып берсе болот, Үйүргө кандай болду экен? Үйүргө кошуп көрдүңүздөрбү? Үйүргө ээсинин айтымы боюнча жакшы үйүргө. Жакшы. Кулунду бейде жүргөн. Кулунга тийбейт. Кулундарын жакшы карайт деңиз, үйүрдө. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы эле болуп атабы? Жакшы. Колго жоош. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.65. 1.65. 1.65 көз чене менен айтып жатабыз. Жакшы, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми мындай сиздерге кабак баштарынан бир көрсөтөлү. Жаныбардын ден соолуктары жакшы деп айтылып кетти. Көкүрөктөрү, колтуктары дагы жакшы экен. Туяктарынан, азыктарынан көрсөңүздөр болот. Бир аз тебеленген жерлери бар экен, улакта. Улакта жүргөн ат. Сорларынан көрүп койсоңуздар болот. Куйругу бир жерге жышылып калган окшойт, Сарайга. Сарайда. Така тургандары жоошпу мындай негизи мингенге караганга? Эми бир бастыралчы, баскандарынан көрөлчү. Бастыктарынан көрсөңүздөр болот. Түз, тегиз басып жатканына күбө болуп атабыз. Атты чаап көрсөк болобу азыр? Туруп калган, Туруп калган азыркы убакта ток экен. Атты чаап көрө албайт экенбиз. Бирок мындай бастарынан көрүп ала берсеңиздер болот. Эми атты айтып кетти, улакта жарабаган болсо келип кайра кайтарып берсе алабыз деп жатышат. Бир-эки мындай жылоолотуп көрөлчү, ордунан ооздорун кагып көрөңүзчү. Негизи ат жакшы чыйрактай эле көрүнөт. Дагы бир кагып койсоңуз. Эми Аламан улакты болгондо топко киргендери жакшыбы? Жакшы, андай жагын кайрып нарып берке кылбайт. Түз эле көрөт. Тизгин менен кирет, Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми аттын баасын айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасын $10.000 деп. Долларга 10.000 деп атасыздар, Сүйлөшүүлөр болобу? Жакшы кардар келсе, Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Бул минип турган жигит айта турган болсок, негизи жакшы аттарды мына ушундай таптап жүргөн жигиттердин бири, улакта чаап жүргөн. Андыктан бул атты алсаңыздар да күйбөйсүздөр. Айтылыш баасы $10.000 коюлуп жатат. Албетте сүйлөшүүлөр болот. Айтылыш баасы келип сүйлөшүп, же болбосо экрандан номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркейжи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.